Эми мындан ары ушундай окуя кайталанса, анда күч органдары биринчи мүнөттөрдөн баштап эле күч менен таратуу ыкмасына өтөт. Кудайга шүгүр, азыр күч структуралары мурдагыдай алсыз эмес. Мейли ким болбосун, ал биздин жаранбы, же чет өлкөлүк жаранбы, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө шек келтирсе, башаламандык уюштурса, аяосуз жазасын алышат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу патриот жаштар, биз дагы силер сындуу Кыргызстан үчүн күйөбүз. Биздин патриоттугубуз силердикинен ашса ашат, кем калбайт. Биз дагы силердей болуп, элибиздин башын бийик көтөрүп жүрүшүн каалайбыз. Ошол үчүн өлкөнүн өнүгүшүнө бар күч аракетибизди жумшап жатабыз. Өлкөбүз өзүнөн өзү өнүгүп кетпейт. Сырткы дүйнө менен тыгыз карым катышта болуу менен гана алдыга жылат. Дүйнөнүн кайсы гана мамлекети болбосун, алака катышта болуубуз зарыл. Дүйнө таануу үчүн чет өлкөлөргө чыгуу керек. Ал үчүн биздин жаштарыбыз өнүккөн өлкөлөрдү көрүп, ак караны ажыратып, тажрыйба топтоп, эмгек миграциясында жүрүшөт. 1 миллиондон ашуун элибиз чет өлкөлөрдө окуп, иштөө менен элек. Биздин ошол жарандар сыяктуу эле бизге дагы чет өлкөлөрдүн жарандары келип, окуп, иштеп жатышат. Биз буга кубанышыбыз керек.